Апа, мен 25-ке шықтым. Мен жас бала емеспін. Мен жұмысыма кіріспегенші, пожалуйста. Мен не қылып отырғанымды өзім жақсы білемін. Алейкум ассалам. Бар, жол отырайық. О, салам алейкум. Алейкум ассалам. Қалайсыз? Жақсы? Жақсы. Денсаулық жақсы? Жақсы. Не проблема болып жатады? Үйдегілер де аялымен барып бір жаққа жақсы салып келейін десең, баяғысынан баштайды да дағыч. Четке шықсаң досым умраға бар да, мен как раз таныштар бар умра фирмадачы. Ошол жакмен жакшылап сүйлөшүп барып келесиң. Жақсы екен, бір барып сүйлөшүп көрбөйлү анда. Давай кеттик анда. Жүр. Кош, бизден кандай кызмат? Байке, досубуз умрага барайын деди эле. Ошо аял мененчи. Бизге 2 билет керек эле. Ошого бизге жакшы кылып кызмат көргөзүп койсоңуз, бул жак менин досум болот эле, жакынча. Сизден сураныч ушул. Мен сиздерди түшүндүм. Биз сиздерге 15 күндүк умра сапарына билет берели. Анын ичинде Мекке, Майдина шаарына барып зиярат кылып келесиздер. Ухуд тоосуна, Арафат тоосуна барып зиярат кылып, пайгамбарыбыз, сахабалар баскан жерге барып зиярат кылып, ибадатыңыздарды аткарып келесиздер. Эң негизгиси биздин мейманканалар харамга жакын жайгашкан. Барып ибадатыңыздарды аткарып келесиздер. Кандай дейсиң досум? Сонун болот досум. Анда бизге 2 билет даярдап бериңиз, биз аялы менен барып сонун ибадат кылып келелик. Кандай дейсиң? Ооба досум, жакшы болот. Анда байке биз документтерди таштап кетелик. Эртең бизге 2 билет даярдап коюңуз, Эртең келебиз биз. Макул. Анда сиздерге эртең 2 билетти даярдап берем. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сиздердин билетиңиздерди даярдап койдук. Байке, биздин кечеги айткан 2 билетибиз даяр болдубу? Ооба, албетте, сиздин 2 билетиңиз даяр. Мынакей алыңыз. Бул болсо Мунарбек байкеси. Экөөбүз сүйлөшкөндөй сиздин билетиңиз. Машалла, рахмат чоң. Досум, сен да барасыңбы? Досум, бир нерсе да, билесиң, менин ата-энем жок. Ошого мен бул билетти атайын сенин апаң үчүн алдым. Ошол үй бүлөң менен, апаң менен умрага барып, жакшы ибадат кылып кел досум. Бул билет менден Айшинебизге белек болсун. Досум, бир нерсени унутпайлык. Ата-эненин кадыр баркыны тирүүсүндө билишибиз керек.